Бүгүнкү кырдаал боюнча дагы бир өкмөттү уксак, себеби мына 1-майдан баштап көп ишкерлерге уруксат бердик ишин баштаганга. Бирок мына конкреттүү түрдө оштон телефон звоноктор келип атат. Ишкерлерди кайра жаап баштаган иштерине. Алар справка алып келиш керек экен. Справкалар санэпиден справка 800 сом. Дагы бир справка дагы сом. Бул бардыгына акча төлөп атышыптыр. Азыркы кырдаалда ошол өкмөттүк уюмдар справкасын бекерлеп берип турса аларга. Карап, если соответствует ошол талаптарга азыркычы санитардык, ошол уруксатты акчасыз берип турса справкаларны. А то азыр кайрадан бардык ишкерлерди биз ошол өкмөттүк уюмдарга акча төлөп атышат. Ошону контролго алып койсок дагы. 6-нчы микрофон, анан 2-нчы микрофон. Рахмат, урматтуу Дастан Артысбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт. Дастан Артысбекович, ушуну мен сурайын дегем. Бүгүнкү күнү элдер кайрылуу кылып атат. Бишкек шаарынын вице-мэри айтып кетти. Бишкек шаарына кириш үчүн бардыгы ушундай справка керек экен. Коронавирус оорусуна тапшырган. Ал 2000 сомдон ашык турат экен. Бүгүнкү күнү Бишкек шаарына кире турган биздин канча деген жарандар, оорулуу жарандар бар. Больницага көрүнө турган, болбосо кандайдыр бир ата-энесинен кабар ала турган канча деген биздин жарандарыбыз бар. Булардын баары бул жака бүгүн Бишкек шаарына киргенге бардыгы 2000ден акча төлөгөнгө булардын мүмкүнчүлүгү жок. Булар кандай себептен, эмне себептен ушуларды киргизип атат. Бүгүнкү күнү ар кандай бекер ушундай тесттерди, башкаларды мындай алып кирип атышат, алып келип атат ушуларды эмнеге? Акчага тапшырууну кылып атат. Түрүндө айтып коеюн дедим эле. Депутаттар Ормонов, Мавлянова көтөргөн маселелер боюнча эгерде ишкерлер ишин баштаса, баягы графикка ылайыктуу эч кандай справка талап кылынбайт. Ошондуктан ким талап кылса, аны штабка айтсаңыздар, биз аны жазасын алат да. Ошондуктан да бир жолу айтып коеюн, ишкерлер жаңы жумушун иштеп, график боюнча ишти баштаса, эч кандай справка талап кылынбайт. Ал эми экспресс-тест бул милдеттүү түрдө деген маселе, бул мындайча айтканда азыркы учурда карала элек. Бул эми добровольно, өзгөчө жеке клиникаларда, ал эми мамлекет тарабынан жүргүзүлүп жаткан тесттер баары мамлекеттин эсебинен жүргүзүлүп жатат. Рахмат, урматтуу Дастан Артысбекович. Мына депутаттар бүт элдеги маселелерди айтышты. Урматтуу Алмаз Акынжанович, менимче бүгүн премьер-министр чыгып брифингке азыркы элде болуп аткан бүт бүдөмөгөйлөргө так жооп берип койсо. Элде эмне деген мындай башаламандык, ар кандай түшүнбөстүктөр болуп атат. Биринчиден, элде азыр мындай сөз жүрөт. Июнда, июльда, августта пенсия менен пособияны төлөбөйт экен деген ушундай сөз жүрөт. Мына баарыңарга, урматтуу депутаттар, кайрылып атса керек. Ошону чыгып айтып коюш керек. Жок, бюджетте акча бар, пенсия, пособия мурда кандай болсо ошондой төлөнөт деп айтып коюш керек. Же болбосо пособия албай калган жарандарыбыз жок. Өкмөт тарабынан жакшы жардам берилип атат. Гуманитардык жардам, андан сырткары биздин жарандарыбыз дагы көңүл кош турбастан жакшы жардамдар берди. Ал эми мына пенсия жана пособияларды төлөмдөрдө убактысы кичине созулуп калган учурлар болуп калды. Себеби коронавируска байланыштуу өзгөчө апрель айында банктардын баягы иштөөсү бир топ кичине кыйындап, биз Кыргыз поштасы аркылуу өкмөттүн тапшырмасы менен жерлерге банктардан ошо Кыргыз поштасы аркылуу пошта кызматкерлери жеткиргенде пенсиянын алуусу мындайча айтканда мөөнөтү узарып калды, бирок толук кандуу баары жеткирилди. Азык түлүк жетпеген элдер барбы? Жок. Бүгүнкү күндө азык түлүк жетпеген өзгөчө мына түштүк региондо, мен өзүм ошол жакта жүрдүм, премьер-министрдин тапшырмасы менен, ал жакта азык түлүк жетпей калган учур жок. Жеринде иштешип атат. Чындыгын айтканда кичине кыйынчылыктар мына шаарларда болуп атты. Ош шаарында айыл аймактарда дээрлик толук кандуу азык түлүктөн биз камсыз кылдык.